Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз-ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн 20-ноябрь 2019 жыл. Нокат, жаңы Нокаттын мал базарындабыз туугандар. Бүгүн бул мал базардагы жылкылардын баалары, бодо малдардын баалары, койлордун баалары, кыскасы мал бааларын силерге тартып көргөзүп беребиз адаттагыдай. Нокатта бүгүн аба ырайы күн ачык. Доллардын курсу менен силерге бир сыйра тааныштырып өтөйүн. 1 доллар 69 сом 80-85 тиынын айланасында болуп атат. Ош шаарында 1 рубль 1 сом 0,9 тыйынга айланат экен туугандар. Бүгүнкү Нокаттын мал базарында мындай жылкылар аябай көп түшүптүр. Мурункуга салыштырмалуу. Азыр ушул жылкыларды, бодо малдарды чекеден силерге тартып көргөзүп беребиз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Мына козулар, козу кочкорлор экен. Ушуларды 6,5 миң сом деп атыптыр. Биринчи ушулардан баштайлы. Ушул койлорго сразу эле мына жигит сурап атат, 6 миң сомдон берем деп атат. 19 миң сомго үчөөнү сурады. Чоң койлор экен, бирок бербесе керек бул бага. Altı veremem. Эгерде ушул айткан баага саткан болсо, бүгүнкү мал базарда кой арзан деп эсептеп койсо болот туугандар. Мына эшек 7 миң сом экен. Баласы менен. Баласы эркек дейт. Мынакей достор, биринчи ушул чоң кунандан баштап көргөзөбүз. 2 жаштагы бул кунандын баасы 130 миң сом кеми бар дептир. Аябай жакшы кылып жалдап коюптур, мынакей караңыздар. 130 миң сом. Бул жерде негизи жылкылар аябай тез сатылып кеткен үчүн номерлерин алып бербей эле коюлу. Кыскасы бул жерде жылкылар аябай тез арзан баада дагы сатылып кетет. Мына ушул букалар кичинераак экен, бирок 42,5 миң сомдон алыныптыр туугандар. 85 миң сомго эки. Мынакей туугандар, ушул 9 жаштагы мыналат экен. Бүгүнкү базардагы эң чоң аттардын бири деп койсок дагы болот. 200 миң сом ба? Жаңы Нокаттыкы? Канчага сурады? Анчага сурады. Yaptırmayısana. 105 сурады ба? 105 миң сомго сураптыр, бирок бул ат улакка чабылбайт экен. Ушуларды 55 миң сомдон жакын жабыштырып айтканда 55 миң сомдон деп атат экен мына жигит. Азыр эле келип. Бул ат 200 миң сом кеми бар туугандар. Мына кара кашка кунан 130 миң сом экен, жашы 5 жашта экен. Кунан дедим, кечиресиздер. Кара кашка ат 5 жаш, ошондо 2 асы болуп калат, 130 миң сом экен. Мына жерде кашка болсо жазга 4 жаш деп атат. Азыр бунун баасын сурап берелик. Баасы канча деп атат экен.
Мынакей таңдар, бұл жылқының басы 150 000 сом. Кеми бар да алады екен азыр. Екеуінің тең номерін алып беруге әрекет қылайын. Егерде бүгінгі базарда сатылбай қалған болса, салсаңыздар болады. Номерін айтып қойшы. 0703 37 21, а? Улақа жүгірі бі? 2 жашар бі? 4-5 бі? Кешіресіздер туғандар, бұл жерде бір байке қата айтып тұр. Иесінен өзінен сұратын 2 жашар тай дейді. Шында құнан болып қалады туғандар. Шындай чоң құнан екен. Азыр бірінші айтқандай 4 жаш емес, ал айтқан бағаны кешірім сұрайым, қата айтқандығым үшін. Мынакей достағандықтан азырқы номерге чалып қайрылсаңыздар болады. Егерде бүгінгі базарда сатылбай қалған елі болса. 0558 менен 0553 менен 0553 менен 16 48 88 4888, а? Şu номерге чалыңыздар туғандар. Егерде бұл дағы сатылбай қалған болса, чалып алсаңыздар болады. Мынакей достар, 3 жашар болғанда шында бышты болып қалады. Басы 80 000 сом кеми бар деп атып тұр. Мына сіздер көріп тұрған ер тоқып қойып тұр уже. Бұл 1,5 жашта екен ұшыл. Оқшында даже құнан бұл әлек, тай бойдан екен. Бұл тайды 150 000 сом кемі бар деп атып тұр. Мынакей туғандар, мына сыны келішкен тай екен. Бұның басы 80 000 сом деп атып тұр. Азыр 65 000 сомға сұрып атады деп бұл жерде айтып жатады. Мынакей туғандар, азыр жаш тайларды да сіздерге тартып көргөзөлү. Ургачы байталдарды көргөзөлү туғандар. Қысқасы аралаштырып тартып көргөзүп кетебиз. Андыктан биз менен чогуу болуп бұл видеоны көрүңүздөр туғандар. Мына ушул кара кашка тайды 50 000 сом кылып тур достор. Бирок бербепти, жаш тай экен. Мынакей туғандар, кичине эле тай экен, бирок 50 000ге бербептир. Басы 70 000 сом кеми бар деп атат экен. Мынакей туғандар, бұл базар бір жария қылып қояйын. Бұл базар жаңы жаққа көчөт екен. Кейінгі жұмадан бі азыр бұл жерде жария қылып отчат. Қызылқия жолының бойында Қызыл Тейіттен солға келіп кеткенде 100 метр жүргенде гараж деген жер бар екен. Ошол жаққа бұл базар көчөт екен. Ошону да бір ескертіп жариялап қойлы. Бұл жер бара-бара мындай жери тар болғандығына байланыштуу, мындай малдар, жылқылар батпай кетип аткандыгына байланыштуу көчүп атса керек. Бул жакка дагы жылкылар аябай көп-көптөн уже кире баштаптыр. Ошого дагы болушу мүмкүн. Жылкыны чабып көргөнгө, бастырып минип көргөнгө гараж деген жерге көчөт экен. Андыктан туугандар, эске алып койсоңуздар болот. Мынакей ургачы эркек тай аралаш экен. Баары бирдей чоңдукта турушат туугандар, үчөө тең 45 000 сомдон кеми бар деп атыптыр. Бул жерде эки ургачы, бирөө эркек экен. Ортоңкусу эркек туугандар. Канчадан сурады экем? Сураша жок. Сурашы элек ба? Мына ушул ургачы тай экен. Быйылкы тай болушу мүмкүн. 35 000 сом кеми бар деп атат экен.
Özüm yap geldin Мынакей достор, ушул жылкы 47.500 сомго сатылып алыныптыр. Кара ат экен. Мынакей туугандар, бүгүнкү базар аябай тынч өтүп атат. Мындай өтө катуу дагы мындай соодалар жүрө элек. Азыр соодалардын жүрүшүн жана башка бодо малдардын бааларын, койлорду, торпокторду силерге тартып көргөзүп беребиз. Мынакей достор, ушул эки байталга 64.000 сом сурап атат. 64.000 берип атат уже. Бирок ал бага азыр бере элек. 66 жыл дегенси атат бул жерде. Ошондо 33.000 сомдон айланып калат экен ушундай байталдардын баалары. Мынакей туугандар, жанагы 47,5 сомго алынган ушул кара аттын жашы 6 жаш экен. 6 жаш болгондо 3 асый да болуп калат, асый менен айтканда. Асый деген не деп түшүнбөгөндөр дагы биздин каналда аябай көп экен. Мисалы үчүн 1 жаштагы тай, 2 жашта жылкы 2 жашка чыкканда кунан, жылкы 3 жашка чыкканда бышты, жылкы 4 жашка чыкканда жаңы асый, 1 асый, жаңы асый, жылкы 5 жашка чыкканда 2 асый, 6 жашка чыкканда 3 асый, 7, 4 ошондой болуп айтылып кете берет. Билип алсаңыздар болот достор. Мына байлап аткан жылкы 70.000 сом кеми бар дейт. Мына жерде бир тай соода болуп атат туугандар, 39.000 сомго чейин чыгып атат азыр. Кайсы тай экенин тартып көргөзөлү сиздерге. Элдин баары топтолуп чоң соода жүрүп атат. Hadi aldın mı? Мына жерде 46.000 сомго бир бодомал соода болуп атат. Мынакей өтө чоң үй экен. Кайсыл жактыкы десең ушул нукаттын өзүнүкү дейт. 85.000 сом кеми бар деп атыптыр, бооз үй экен. Бул канчаны тууган? 5 тууган ба? Канчага сурап атат? 70.000 sonra. 70.000 сом болобу? Мынакей 70.000 сом беришиптир, бирок ал бага бербептир, бирок өтө чоң үй экен. Мына жанагы айтылган биринчи бага 49.000 деп атты эле, ошо сатылыптыр. Байлап атышат. Мына чоң үйдүн аркасынан көрүнүшүн карап коюңуздар. Мына ушул уйга 45.000 сом сурап атат экен. Бооз дейт. Канчаны тууган экен? 5-6 мы ба? Чоң үй экен, 5-6 мы тууган. Мынакей туугандар, ушул торпок аябай чоң экен. Ушул уйга 100.000 сом берип атат экен. Бул жакта дагы бир соода жүрүп атат.
Мынакей 100 миңге торпогу да бирок аябай чоң экен. Уйдагы жүн уйда эмес чоң уй экен туугандар. Ошон үчүн мындай кымбат болуп атса керек. 100 миң сомго. Мына уй торпо ургач экен. Торпо кичинек, уйдагы өтө чоң эмес. 45 миң сом пул сурап атат экен. Мисалы үчүн достор, мына сиздер көрүп турган ушул уй энесин 28 миң сомго сураптыр. Торпогун 17 миң сомго. Эгер отдельно сата турган болсо ушунчалык сурады дейт. Өзү 50 миң сом экен, сүтү бар дейт. Торпогу ургачы. Бүгүнкү базарда, Нокаттын базарында уйлар бодомол, арзандай деп бул жердеги базарчылар дагы айтып атышат. Андыктан ушундай саан уйларды ала турган болсоңуздар, орто Нокатка келсеңиздер болот экен. Мына торпогу менен торпогун караңыздар, өтө чоң. 103 миң сомго сатылыптыр. Бул жанагы 100 миң деп аткан 102 миң сомго чыкты. Марка 103 миң сомго. Анын торпогу аз мас чоңурактай көрүнүп турат. Бирок экөө чогуу келген экен. 102 миң сомго чыкты туугандар. Канчан туган? 3-cü o seyri. 3-cü ha? 3-4 odan aşağı. 65 миң сом экен ушул. Мына казакский белоголовый уйлар торпоктор экен, жаш торпок 35 миң сомдон сатылып атат экен. Эркек барды го? Мына эркек. Номерин айтып койсуң? 0773 28 23 23 Бул канча айлык торпоктор? 4 айлыктар го? Жалаң эркек торпоктор экен, 4 айлык 35 миң сомдон сатылып атат экен. Дагы барбы жокпу? Дагы бар, Эгерде дагы алам десеңиздер, ошол азыркы номерге кайрылып чалсаңыздар болот экен. Казакский белоголовый торпоктор 35 миң сомдон. Канча сатылды? Video satıldı. Видео сатылды го? Мына сары майра 34,5 миң сомго. Бул жерде соода болуп атат. Ötme. 45 yaşında. 200 somdan pul koyuyor. 100 somdan götürün. 100 somdan ötmeyin. Şirkten yine 100 somdan pul koyuyor. 44 yarım. 44 yarım. Nereye? 44 yarım. Nerede? Hayır barakayın. Ne? Çiçek oldu. Çiçek oldu. Çiçek oldu. Parti gelmiş. Fatoriyle 45 kemiği olmayayım 45. Yaşında poğaça yemesem yemem ben. Fatoriyle sıra. Ha bir tane alır mı? Kerem Bey sana kıtır yarım. 45 kemiği. Çiçek oldu. Olmayayım ben. Abapta koy var olmazsa. Bu koy boy nenge satılmasın boy bileceğim ben. Yok. Bak 45 kuşay. Yok 45 ki olmayayım. Veremez. 45 ki olmayayım bak. Ver 100 somdan. 45 tane. Boş adam olur. 45 Kocaya babası 45. Evet ola 45 veren. Boş adam ola. 100 somdan olacak. Yok koydur he. Yarın yersen aldım bu sabah. Bu bilmem boya bileceğim nenge satılmasın.
Yok, ben Nereye gülsün bana? Memleket onları şu. Özünü beres bir duracak. İki buka. 130 bin son boğazım acaba soda oldu degan. Erkekse çok gelemek. Şunu için. Dengeli. Yok. Üçüncü gün geçen koyu versen hap getemek. Çok kuvakan erkek emesen. Erkek de. Şu yerdece. 30 bin somunu veremek. Erkek. Dengeli. Mına uşul buka. 45 bin son kemi vardı odatken bize. Naci git. Qanchaga so'radi bermadim? Qanchaga so'rashdi? 37 ga va? 37 ming so'mga so'rabdir, berib beribdi. Mana ikki buqa. Eko biriga 110 ming so'm. Kem borda odatgan. Mana chinjir bilan baylab tashlabdir. Mana induklar 1,5 ming so'mdan bo'ladi ekan bugungi mol bozorda. Bozorning to'q bozorida 1,5 ming, 1200. Уже жаңы жыл деп азыр индуктардағы көбірек қалына баштады болуш керек, индуктардагы сезону. Мына ушул бука 70 миң сом кеми бар деп атат экен. Ушуну мына кошкор экен. 6800 сомго ушул аке сурап атат. Al de otmam al dese siz geçinin neresinden kaçıp otarsın. 200 iken 70 de otar. Gelin dedim. 6800 ga сурап атат экен ушуну. 68 lira koydu. Ya ne Ya kırmızı bitti turmu. Olar alın. Мына кет ондар 6800 сомго ушул жерде соода жүрүп атат. Bitti eken. Ушу кошкорлор 7,5 миң сомдон. oldu mu? Ушу койлор 8200 сомдон болуп тур. Ушуну 11 миң сом деп атат экен. Ушулар канчадан экен? Мыналар? 11'den ба? Бул 11'den, бул 11,5 миң сомдон сурап атат экен. Мына ушу кошкорлор 12 миң сомдон бул базарда болуп атыптыр. 2 тиш кошкорлор. Мына мына жерде бир необычный кошкор. Канчадан деп атасыз экен ушуну? Канча деп атасыз? 30 bin son. 30 миң ба? Канча тиш бул? 5 тиш, а? 5 yaş. 5 жаш. Мынакей тугандар эң чоң кошкор экен бул базарда 30 миң сом. Кеми бар экен. Balası 12 bin son. Канчага сурады экен? 28 bin son. 28 сурады. Мынакей 28 миң сомго сурап тур ушуну. Чоң кошкор. Адамдын жарымы менен тең болуп турат. Бул жерде дагы бир кошкор турат, өтө чоң экен бул дагы. Буга дагы 30 миң сом сурап атат экен. Sekiz bin 700 son soruşun. 8700 сурады ба? Козу окшойт а? Bozuk. Козу кошкор 8700 сомго сураптыр. Мынакей 17 миң сомго ушуну сурап атат. Мынакей туугандар, сиздерге нокаттын, жаңы нокаттын мал, жылкы, бодомал, койлордун бааларын сиздерге билип бердик туугандар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, класс басып, бул видео менен бөлүшүңүздөр.
Анан бул нокатта жылкы баалар малдардын баасы кандай экен комментарийге жазыңыз. Арзанбы, кымбатпы же ортобу? Бүгүнкү көргөзүүбүз соңуна чыгарабыз туугандар. Саламатта калыңыздар. Şu karda oluştu. Bunu da aradım bunu verişke yok. Siz aytsayız, savol sizga mavzuotni videoga yoshimdan bor.